Жолдон абайлап байдагыла. Жол тайгак. Көрдүңөр, бул жерде Toyota деген машина экен. Жаңы ачылган жолдон четке чыгып кеткен экен. Ош шаарынын аймагында жаңы жылды тосуу салтанаттары тынч өттү. Бул тууралуу Ош ШИБ маалымат таратты. Ага ылайык калаада өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Ош шаарында жалпысынан 28 окуя жана кылмыштар катталды. Бул окуя менен катталган кылмыштар жаңы жылды тосуу салтанаттарына тиешеси жок. Алардын 24 фактысы изи суу электе ачылган деп жазылат маалыматта. Белгилесек, милиция кызматы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөнү улантууда. Бишкек шаарында жаңы жыл майрамдык салтанат фейерверк менен жыйынтыкталды. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматынан билдиришти. Ага чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жаңы жылдык куттуктоосу чоң экрандан көрүүчүлөргө көрсөтүлдү. Иш-чаранын алкагында шаар тургундарын жана конокторун кала башчысы Эбилбек Абдыкадыров куттуктап, жаңы жылда жаңы жетишкендиктерди жана ийгиликтерди каалады. Белгиленгенде, кала тургундары жана коноктору үчүн уюштурулган кеченин алкагында маданият өкүлдөрү тарабынан жаңы жылдык маанай тартууланды. Алардын катарында Динара Акулова, Нурлан Асип, Аваз Акимов, Айдана Дика, Умар жана башкалар болду. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы жаңы жылдык фейерверк үчүн 750 000 сом сарптай турганы айтылган.